Саламатсызбы, урматтуу окуучум? Мына бүгүн кайрадан сиз менен жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Жетиген мектеп лицейи 6-класс кыргыз тили Мажимарова Самара Мамановна. Бүгүнкү сабактын темасын жазабыз балдарында. Бүгүнкү сабактын темасы этиштин ыңгайлары боюнча жалпы маалымат. Балдар, келгиле сабакты жылмаюу менен баштайбыз. Демек балдар, төмөндөгү сүрөттөр аркылуу берилген этиш сөздөрдү качтырып сүйлөм түзөбүз. Мисалы, жөнөшөт, өтсө, берсин, баралы, келсе, гүлдөсө, келди, курмакчы экен, айтмак, жетмекчи жана башка. Бул этиштерди катыштырып, төмөндөгү сүрөттөр боюнча сүйлөм түзүүгө балдар силерге 2 мүнөттүк убакыт берилет. Балдар, силер убакыттан пайдаланып бир канча сүйлөмдөрдү түздүңөр. Ооба, туура кылдыңар. Эми балдар карагыла. Төмөндө силерге бир канча сүйлөмдөр берилген. Бул сүйлөмдөр силерге берилген ачкыч сөздөр, этиш сөздөр аркылуу төмөндөгү сүрөттөр менен биргеликте сүйлөмдөр түзүлгөн. Демек, көңүл бурабыз дагы андан соң бул мисалдарды дептерибизге көчүрүп алабыз. Демек, ушул баскычтардан басып өтсө ийгиликке жетишет. Бак дарактар гүлдөсө, айылга барам. Сенин ийгиликтериң жогорулай берсин. Бүгүн düşөн балдарды өзү чогултмак болду. Düşөн облустан келди. Алтынай мугалимин тосуп алды. Демек балдар, бул жерде бир канча сүйлөмдөр берилди. Аны силер көчүрүп жазып аласыңар. Андан соң көңүл бурабыз. Бул сүйлөмдөрдөн силер эмнени байкадыңар? Же өзүңөр түзгөн сүйлөмдөрдөн эмнени байкадыңар? Келгиле, биргеликте анда чечели. Демек, кыймыл-аракеттин чыныгы иш жүзүнө ашырылышы же ашырылбай калышы сүйлөп жаткан адамдын чындыкка жасаган мамилесине байланыштуу. Жогорку сүйлөмдөрдөгү өтсө, гүлдөсө, чогултмак болду, берсин деген этиштер кыймыл-аракет ишке ашкан чыныгы чындыкты туура чагылдыра алышкан жок. Мында кыймыл-аракет ишке аштыбы, жокпу, али белгисиз. Ал эми 5-чи сүйлөмдөгү келди, тосуп алды деген этиштер кыймыл-аракеттин чыныгы ишке ашкандыгын билдирди. Демек, баяндагы чыңгай гана кыймыл-аракеттин чыныгы ишке ашканын билдирет да, ал эми буйрук, шарттуу, каалоо тилек, максат ниет ыңгайлар кыймыл-аракеттин чыныгы ишке ашаарын же чыныгы ишке ашпаганын билдирет. Кыймыл-аракеттин чындыкка карата болгон мамилесинин, буйругунун, каалоо тилегинин, максат ниетинин, шартынын сүйлөп жаткан адамдын өзү тарабынан белгилениши этиштин ыңгайлары деп аталат. Демек, кайталайм. Кыймыл-аракеттин чындыкка карата болгон мамилесинин, буйругунун, каалоо тилегинин, максат ниетинин, шартынын
сүйлөп жаткан адамдын өзү тарабынан белгилениши этиштин ыңгайлары деп аталат. Этиштин ыңгайлары төмөндөгүдөй болуп 5 топко бөлүнөт. Баяндагыч, буйрук, каалоо тилек, максат ниет, шарттуу. Балдар, жогорудагы берилген эреже дептериңерге көчүрүп алсаңар дагы, андан соң көнүүгө бет алабыз. Жогорудагы жоокерди тааныйсыңарбы? Ким деп ойлойсуңар аны? Анда эмесе, тапкан болсоңор азаматсыңар. Демек, бул балдар элдин чыныгы уулу Чолпонбай Тилебердиев. Эгер бул боюнча маалыматыңар болсо, абдан жакшы. Эми балдар 211 бетти ачабыз. 418 көнүгүүдө берилген текстти окуп чыгабыз. Андан этиш сөздөрдү таап, көчүрүп жазып, уңгу мүчөгө ажыратабыз. Анда эмесе биргеликте окуйбуз. Элдин чыныгы уулу. Жай айлары. Чолпонбай жүргөн бөлүк Дон суусунун чыгыш тарабында орношкон. Зомбиректер күсүлдөп, пулеметтер тыртырайт. Душмандын зотун талкоолоо үчүн буйрук берилет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Чолпонбайлар Дондун жээгиндеги камышка келип токтошту. Суудан кантип өтүү керек? Бул суроону чечип, ысык көлдүн балыгындай сүзүп, Чолпонбай бат эле суунун аркы өзүнө чыкты. Дзотко карай гранаталарды зыркыратып ыргыта баштады. Бирок ээинде жаткан 7 баштуу желмогузлар ажалдын огун себе беришти. Дал ошол секундада Чолпонбай чыгыш тарапты бир карады. Кош, тууган эне. Кош, тууган жер. Тууган эл, деп Дзоттун озун жүрөгү менен басып калды. Бул кимдин уулу? Бул элдин чыныгы уулу. Кыргыз эли Чолпонбай Тилебердиев менен дайыма сыймыктанат жана аны эч качан унутпайт. Демек, балдар, текстке түшүндүңөрбү? Эмесе түшүнгөн болсоңор, тексттин ичиндеги этиш сөздөрдү таап, көчүрүп жазып, аларды уңгу мүчөгө ажыратабыз. Андан соң, балдар, силерге үйгө тапшырма «Мен жакшы көргөн каарман» деген темада кыскача дил баян жазабыз. Андан кийин аларды түзүлүшү боюнча кандай этиштерди колдонгонуңарды айтып бересиңер, анын жазылышын биргеликте талкуулайбыз. Андан соң этиш сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Балдар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.